Апта ичиндеги маанилүү жаңылыктар, студияда Диана Нурлан кызы. 21 майда Ички иштер министрлигинин Талас областык Ички иштер башкармалыгынын Талас шаарындагы жаңы имаратынын ачылышы болуп өттү. Төстөр, түздөнү, ортого! 2024 жылдын 21 майында Талас областык Ички иштер башкармалыгынын жаркыраган жаңы имараты иштетүүлүгө берилет. Салтанаттуу аземге келген конуктор Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров, Ички иштер министри Улан Ниязбеков жана анын орун басарлары, ошондой эле Ички иштер министрлигинин ардагерлери катышууда. Мамлекет башчысы чогулгандардын бул аймактагы маанилүү жакшы саамалык менен куттуктап жатып, мамлекет кайсы гана тармак болбосун жүктөлгөн милдеттерди натыйжалуу аткаруу үчүн эң алгач иштөө шарты талапка ылайык болушу керек деген принципти тутунуп, иш алып барарын белгиледи. Мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын иштөө шарттары канчалык жакшы түзүлгөн болсо, элге кызмат көрсөтүүнүн сапаты да ошончо жогору болот. Бүгүн биз ошол элге кызмат кылуунун сапатын жогорулатууга мисал боло турган Талас облустук Ички иштер башкармалыгынын жаңы заманбап имаратынын ачылышына күбө болгону турабыз. Ошону менен бирге жүктөлгөн милдеттерди мындан ары дагы күчөтүү максатында кошумча автоунааларды, керектүү жабдууларды жана атайын каражаттарды тапшырабыз. Бул башкармалыктын мурдагы имараты Советтер Союзу учурунда эле курулуп, мамлекеттик башка имараттарда эле жыл сайын оңдоп түзөө иштерине каражаттар талап кылынып келген. Имарат алгач маданият үйү катары 1985 жылы салына баштап, 1987 жылы кайсы бир себептерден улам курулуш иштери токтоп калган. Андан бери бул имарат колдон колго, өкүнүчтүүсү жеке менчикке өтүп кеткен жайы да бар эле. Арадан 36 жыл өткөндөн кийин Талас областык Ички иштер башкармалыгына бул имаратты өткөрүп берүү чечими кабыл алынган. Ал кезде имараттын 4 дуалдан башка эч нерсеси болгон эмес. Ички иштер министри Улан Ниязбеков өздүк курамга иштөө шарттарын түзүү менен элге кызмат көрсөтүүнүн сапатын жогорулатуу максатында демилге көтөрүп, демэ урчута бул имараттын курулуш иштери жөнүндө айтып берди. Имаратты демэ урчулөрдүн эсебинен курдук. Эми ушу Талас жергесинде элге кызмат кылып, элге өздөрүнүн бизнесин кылып иштеп жүргөн демэ урчулөр курулушка жардамын берди. Мамлекет тарабынан дагы колдоо көрсөтүлдү. Бул имарат 7 айда курулушу бүттү. Атайын ушу биздин урматтуу президентибиздин тапшырмасынын негизинде кызматкерлерге шарт түзүү боюнча биринчи очередде ушул имаратын куруп, заманбап имарат баардык шарттар менен куруп бердик. Андан тышкары мына жаңы автоунааларды бердик. Андан тышкары мына санариптештирүү багытында дагы планшет, боди камераларын баарын ачып бердик. Мындан ары милиция кызматкери санариптештирилген туруктуу иш алып барат. Ошондуктан биз бул кызматкерлердин баардыгына баардык шарттарды түзүп беришти. Мына өзүңүздөр көрүп аткандай жаңы формалык кийимдери, жаңы автоунаалары, жаңы заманбап үлгүдөгү спорт комплекси, андан тышкары ушундай жакшы жаркыраган кабинеттерде иштесе, мен ойлойм кыргыз эли үчүн талыкпаган эмгектерин өтөп берет. Андан тышкары антына бекем турган милиция кызматкерлери элге сервистик тейлөө болуп, элге жакындан иш жүргүзөт. Мындай кубанычтуу учур, жакшы саамалыктар быйылкы жылы 1 ноябрда белгилене турган кыргыз милициясынын 100 жылдыгына карата жакшы жышаан болуп, элдин коопсуздугун камсыздоо үчүн ак кызмат кылып жаткан ар бир милиция кызматкерине өзгөчө дем кошот. Садыр Жапар келгенден баштап биздин органга, министерствого көңүлү буруп, абдан этияттык менен карады. Себеби келер самат эле биздин айлыгыбызды көтөрдү, пенсиябызды көтөрдү. Органдарга, иштеп жүргөн органдарга үйүнө чейин тургузуп берди. Үй жарын оңдоду. Эми азыркы учурда карабайсызбы, техника дегенди биздин органга абдан карап техниканы аябай берди. Машина берип атат. Биз Садыр Жапаровго чоң рахмат, биздин органга мындай көңүлүн бурган үчүн чоң рахмат. Спортзал имараттын бардык ички бөлүгү жылытуу системасы менен, ошондой эле заман талабына ылайык жаңы үлгүдөгү техникалар менен камсыздалган. Санарип кырдаал борбору заманбап болуп жасалып, керектүү бардык техникалык каражаттар менен толукталды. Бул жерден облус аймагына коюлган 105 даана видео камералар, милициянын аймактык ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнө берилген 76 даана боди камералар көзөмөлгө алынат. Кызматкерлерге түзүлгөн шарт элдин коопсуздугу жана тынч жашоосун камсыздоого багытталган. Диана Нурлан кызы, Сыймык Муктарбеков, Ички иштер министрлиги.
21 майда Кыргыз Республикасынын Ички иштер министринин биринчи орун басары, милициянын генерал-майору Адылбек Бийбосунов Бангладеш Республикасынын Кыргыз Республикасындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Ислам Мухаммад Мунирул мырза менен жолугушту. Тараптар коопсуздукту жана укук тартибин камсыз кылууда өлкөлөр ортосундагы кызматташуу маселелерин талкуулашты. Адылбек Бийбосунов бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын, ошондой эле Кыргыз Республикасынын аймагында жүргөн чет мамлекеттердин жарандарын, өзгөчө студенттердин туруктуулугун жана коопсуздугун камсыз кылуу боюнча министрлик тараптан ар тараптуу чаралар көрүлүп жаткандыгын билдирди. Өз кезегинде элчи Ислам Мухаммад Мунирул кырдаалдын турукташуусуна үмүт артып, ар тараптуу кызматташууга даяр экендигин белгиледи. Ош шаарында Унаа мамлекеттик агентствонун Ош-2 бөлүмүнүн жооптуу кызматкери авто унааны каттоого алууга документтерди тариздөө үчүн пара алып жаткан жеринен кармалды. 2024-жылдын 16 май күнү Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын 4-башкармалыгына АЭ аттуу жаран арыз менен кайрылып, Ош шаарындагы авто базарында жайгашкан Унаа мамлекеттик агентствонун Ош-2 бөлүмүнүн кызматкери Россиядан алынып келинген автомашинаны каттоого алуу үчүн 40 000 сом пара талап кылганын жазган. Ыкчам тергөө иштеринин жүрүшүндө Унаа мамлекеттик агентствонун Ош-2 бөлүмүнүн кызматкери АБ кызматтык кабинетте 20 000 сом өлчөмдө пара алып жаткан жеринен кармалган. Учурда кылмыш иши боюнча тергөө иштери улантылып жатат. 2024-жылдын 24 май күнү саат 00:37 чамасында 102 кызматына телефон аркылуу Талас облусунун Айтматов районунун Акбашат айылындагы адам өлтүрүлдү деген маалымат түшкөн. Бул окуя Айтматов райондук ички иштер бөлүмүнүн кылмыштардын бирдиктүү реестрине Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 122-беренеси менен катталып, кылмыш иши козголгон. Үйүнөн сайсыз ок атуучу курал жана балта далил катары алынган. Окуя болгон жерге тергөө ыкчам тобу келгенде каза болгондор бир үй бүлө мүчөлөрүнө 26 жаштагы аялга жана анын 2 жана 4 жаштагы балдарына таандык экендиги аныкталган. Текшерүүнүн жүрүшүндө киши өлтүрүү болгондугу такталган. Денелеринде көптөгөн жараттар бар экендиги аныкталган. Милиция кызматкерлери тарабынан адам өлтүрүүгө шектүү жаран аныкталып, ал мурун адам өлтүрүүгө аракет кылуу беренеси менен соттолгон. Талас облусунун Айтматов районунун Акбашат айылынын 1976 жылы туулган тургуну КН экендиги такталган. Ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө шектүүнүн жүргөн жери аныкталып, тоо аркылуу качып кетүүгө аракет кылган. Тоодо кармоо учурунда шектүү 1976 жылы туулган КН жок кылынды. Зомбулук курмандыктарын колдоонун бирдиктүү терезеси. Зомбулуктан жабыр тарткан аялдарга жана кыздарга жардам берүү үчүн инклюзивдик тутум. Зомбулук курмандыктарына абдан оор абалда калганда көп учурда ар түрдүү мекемелерге, милицияга, медициналык мекемелерге кайрылууга туура келүүдө. Кыргыз Республикасынын өкмөтү бул көйгөйдүн олуттуу экенин түшүнүп, Бириккен Улуттар уюмунун баңгизаттар жана кылмыштуулук боюнча башкармалыгы менен биргеликте АКШнын мамлекеттик департаментинин баңгизаттарды эл аралык жүгүртүүгө каршы күрөшүү жана укук коргоо иштери боюнча бюросунун колдоосу аркасында зомбулук курмандыктарынын колдоонун бирдиктүү терезеси борборунун имаратын ачууда. Борбор медициналык кеңеш берүү, укуктук, психологиялык жана социалдык кызмат көрсөтүүлөрдү бириктирет. Ошондой эле тергөө амалдарын бир жерде жүргүзүү үчүн шарттарды түзөт. Бул зарыл болгон жардамды алууну жөнөкөйлөштүрөт жана зомбулуктан жабыр тарткан аялдарга жана кыздарга керектүү колдоо көрсөтөт. Бирдиктүү терезе принциби боюнча мамлекеттик борбор Кыргызстанда гана эмес, борбор Азия аймагында алгачкы жолу түзүлүп жаткандыгын белгилей кетүү керек. Бирде жабырлануучу келгенден баштап тез медициналык жардам көрсөтүлөт, психологиялык жардам көрсөтүлөт жана арыз жазам десе тергөө кызматы биякта ички иштер министрлигинин тергөө кызматы биякта тергөөчү отурат. Арыз жазам десе ошол жерден эле арыз жазып, ошол жерден каттап, ошол жерден тергөө башталат. Бирде көрүп атасыңар, видео камера бар, дисктер менен кайталанма виктимизация болбош үчүн, улам эле бирөө келип сүрөттө кандай болду деп маселе болбош үчүн бирде дискке жазылып туруп, ошол тийиштүү кызматтарга дисктер менен көрүп, окуп такталышат. Жана көрдүңөр, мына атайын стекло гезелде деп коет, гезелде күскүсү. Бияктан арыз көрүнбөйт, ар жактан бери көрүнөт. Бирде биздин ар жакта шектүүлөр болуп, арыздар болсо, ошол жерде ыкчам кызматкерлер отуруп, шектүүнүн неме аты жөнүн тактап, ошол жерде отуруп алып, өздөрү жазып, ыкчам жумуштарын жүргүзүп берет. Себеби бирде жабырлануучу менен тергөөчүнүн жумушуна тоскоол болбойт. Ошол себептен өзүнчө дагы гезелди күскүсүн коюп койдук.
Борбор адистештирилген орун жайлар, анын ичинде тергөө амалдарын жүргүзүү үчүн жабырлануучуларга ыңгайлуу бөлмөлөр, медициналык кароо жайлары, психологиялык колдоо көрсөтүү жана соттук медициналык экспертиза жайлары камтылган. Борбордун ачылыш аземи Кыргызстандагы гендердик зомбулукка каршы күрөшүү жана бардык адамдардын укуктарын жана кадыр баркын коргоо боюнча күч аракеттердеги маанилүү окуя болуп калмакчы. 25 майда Кыргызстандагы мектептерде акыркы коңгуроо салтанат өтөт. Буга байланыштуу Ички иштер министрлиги бүтүрүүчүлөрдүн жолдогу коопсуздугун камсыздоо, жол кырсыктарына кабылуулардын алдын алуу максатында ата-энелерге унааны ижарага берген ишкерлерге кайрылып, аларга унааны бербөө керектигин эскертет. Айдоого укугу жок бүтүрүүчүлөргө автоунаа берүүгө тыюу салынат. Анткени анын кесепетинен өспүрүмдөр да жаракат алган учурлар кездешүүдө. Эскерте кетсек, азыркы эрежелерге ылайык мас абалында унаа башкарган айдоочу 1 жылга унаа башкаруу укугунан ажыратылат жана айдоого укугу жок айдоочу унаа башкарган учурда унаасын убактылуу айып аянтчасына токтотулуп, айып салынат. Бул күндөрү жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иш алып барышат. Апта ичиндеги маанилүү жаңылыктар болду. Ички иштер министрлиги, Диана Нурлан кызы.